Могу жерде мындай проход бар. Эмне кереги бар? Себептен мактан 2-3 камерачы бизде мактан туруп тарта калат, өтө калат. Анда бөлүп салыш керек. Бөлөбүз болду. Нуршерик ошону экөөңүздөр, Мына үчөөңүздөр ушул. Все. Ассалому алейкум. Алейкум. Кандай бар элең? Жакшы экен. Өзүңүз. Иштер жакшы. Рахмат. Денсаулык жакшы. Даярданып атасыңар. Даярдык көрүп. Жакшы жүрүп аткан окшойт даярдык, э? Балдар көп экен. Негизги күчү даярдыкта да. Иш чара башлагандан кийин ал өзү менен өзгөрүп кетет. Негизгиси азыркы жүрүп атат, ошон үчүн өзүңүз көргөндөй патрон атабыз. Жигиттердин мүнөзү эмеси, маанайы кандай? Жигиттердин маанайы сонун. Негизгиси убакытты туура койдук, анан биз эртерээк келдик. Кыйла эрте келип, анан баардыгы өз ордунда. В общем, жакшы. Азыр пока убакыт ровно болуп калыптыр 12:00 мисалы. Биз азыр дээрлик залыбыз даяр, жарманкабыз да даяр болуп калды. Дээрлик. Команда духунда. Сиз өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, бул жакта эмне иштерди аткарып атасыз? Менин атым Санжар Эмилбеков. Бүгүнкү болуп жаткан Мырзалар форумунун демөөрчүсү. Ушул форумду негиздеп атабыз. Кудай буйрса, элге жерге чоң кызматын өтөгөн мыкты жигиттерди тарбиялайт деп ойлойбуз. Мен бир адамдан биргитип долбоордун мүчөсүмүн. Учурда ушул Мырзалар форумунун идеясын алып чыктык. Элге коомдогу ар кандай акыбалдарды көрдүк, адамдардын акыбалын көрдүк, өзгөчө эркектердин жоопкерчилигибиз төмөн, патриоттук сезимибиз өтө төмөндөп баратат. Көп жерден жоопкерчиликти аялдар алып аткандыктан ошону көрүп, анан коомдогу акыбалды байкап туруп, анан жалаң мырзаларга арналган форум менен мырзаларды ойготолу деген бир жакшы тилек, бизге оюбуз бар болчу. Ошонун максат кылып туруп, Мырзалар форумун бүгүндөн баштап старт бердик. Кыргызстанда айымдар форуму, айымдар үчүн семинарлар, айымдар үчүн тренингдер, айымдар үчүн окуулар деп аябаганда биздин апаларыбыз, эжелерибиз үчүн чоң иш-чаралар абдан көп. Бирок мырзалар үчүн маданий интеллектуалдык көзүнчө иш-чаралар жок экен. Бүгүн Кыргызстанда эң алгачкы ирет маданий интеллектуалдык мырзалар үчүн чоң форум болгон атат. Бул жака Кыргызстандагы мен деген жаштар, жалпы жигиттерди, мырзаларды чакырдык. Буюрса бүгүн ошо семинар, спорттук оюндар, маданий программалар, поэзия айтор баардыгы коштолгон сон иш-чара бүгүн болмокчу буюрса. Мырзалар форумунда эмне тууралуу сөз болот? Кызык болуп атат. Аталышы жакшы экен. Мырзалар форумунда өзү чыныгы заманбап бүгүнкү күндө элибиздин, журтубуздун керегине жараган, ыйманыбызга, динибизге кызмат кылам деген жигиттин орду кандай болуш керек, анын кыймыл аракети, жашоодогу максаты кандай болуш керек, жана жашоо образы кандай болуш керек. Негизгиси ушул темада, ушул багытта сүйлөшүлөт да. Айтор жашоо келген максатыбыздан баштап биздин өнүгүүдөгү, эл журтубузга кызмат кылуудагы бардык этаптар боюнча. Мен бул жака Мырзалар форумуна келгеним себеби жан дүйнөмдүн азыгы, рухтун, жан дүйнөнүн азыгын толтуруу максатында келдим. Бул жактан бир топ чоң маанилүү сабактарды өзүмө камтып, жашоодо ошол алган сабактарымды пайдаланып, жана менден кийинки муундарга берүү максатында болуп саналат. Мен максатым бул жактан агаларымдан алган сабактарымды бөлөк адамдарга жайылтып, бирге китепкөй жаштардын коомун түзүү болуп саналат. Кандай жыйынтыктарды күтүп атасыз иш-чарадан? Иш-чарадан өтө жогорку деңгээлде күтүп жатам. Сөздөн ишке өтөбүз. Мен кесибим боюнча строитель тармагы. Строитель тармагы азыркы учурда дүйнө жүзүндөгү эң популярдуу кесиптердин бири болуп саналат. Жана ошол кесиптерди мен ошол кесиптердин арасындагы эң мыкты адистердин катарын толуктаган мыкты чыгаан Кыргызстандын желбиреткен уулдардын бири болуп, ошо строитель тармагын дүйнө жүзүнө таанытсам деген ойлорум, максаттарым, пландарым бар. Бул форумга келген себеби өзүмдүн жан дүйнөмө кичине болсо да мындай руханий жактан өсүүгө, өнүүгө салым кошкону келдим. Алдыңызга койгон максатыңыз тууралуу дагы каршы болбосоңуз айтып бере аласызбы? Алдыма койгон максатым бул мен Эгмили Чошо университетти бүтүрүп эң мыкты кесиптин ээси болуп чыгуу. Жана мугалим, бул менин кесибим мугалим. Ошо балдарга татыктуу билим берип, кыргыз элиме, жериме бир керегим тийген эремазаттардан болуу. Бул эң бири менин чоң максаттарымдын бири.
Бүгүнкү күндө могу биздин коомчулукта кандай маселелер бар деп ойлойсузбу? Сизге көрүнүп аткан? Керүнүктүү бул өздөрүнүн биринчиден тилин, үрп адатын, салтын билбеген жаштар чоңоюп келатат деп ойлойм. Биринчи көйгөй. Бул баягы эми азыр технологиянын өнүккөн заманы, бирок китепте мындай жаштардын китепке болгон кызыгуусу да аз. Мисалы мындай да, баягы кыргыз тилин тактааны сүйлөбөй, мындай аралаштырып, орусча сөздөрдү аралаштырып, ошондой сүйлөгөндөр да көп да азыркы. Тилдин мындай жакшы сүйлөнбөй, кандай десем. Же болбосо туура эмес жазгандары, обаны ова деп жазып атышат, аябай. Ошондо азыр сабатсыздык да күчөп баратат деп айтсам болот да. Ушунун себеби эмне болду экен? Эмнеде болду экен? Себеби биринчиден ойлойм, билим албагандыкта, мисалы ошол үйрөтүп аткан мисалы мугалимдерден да болушу мүмкүн, мамлекеттен да болушу мүмкүн. Мунун себептери ар кандай болушу мүмкүн ар тараптан. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мен атым Барысбек Орозбеков. Мырзалар форумуна келдим. Мен бир адамдан бир китеп долбоорунун Китепкөй кыргыз армиясынын мүчөсүмүн. Бүгүнкү форумга келгениздин максаты мырзаларга керектүү болгон таалимдик тарбияны алып жана угуп, ошо менен кошо жашообузга колдонуш үчүн келдим. Биздин коомчулукта кандай маселелер бар деп ойлойсуз же жокпу? Коомчулукта жалпы Кыргызстан коомунда. Бүгүнкү Кыргызстандагы жалпы коомчулуктагы маселелердин бири болуп, баягы тил маселеси айтат элем. Анткени бүгүнкү күндө көптөгөн мекемелер же кайсы бир иш-чаралар же жада калса окуу мекемелерине дагы өзүбүздүн эне тилибизде эмес, өзгө тилде дагы сүйлөтүп окутуп жатат. Мисалга орус тилин айта кете турган болсок, ошондой эле биздин ошол тил маселесин да жакшылап көтөрсөк деген пикирдемин. Ошо менен бирге баягы жигиттердин өзүнүн ордун билсе, өз демилгесин көтөрө билсе, жана ошондой эле жашоодо да мыкты активдүүлүктү көтөрүп жүрсө, жана ошондой эле билим берүү менен кошо жашоого дагы таалимин колдонсо деген же амалдашса деген пикирдемин да. Ошол менен биздеги коомчулуктун эмеси болуп жатса керек, маселеси болуп жатса, бул менин пикирим боюнча. Бүгүн мырзалар форумун мен өзүмдүн жакын байкелерим аркылуу билдим. Бул форумдун башкы максаты азыркы Кыргызстандагы мындай мырзалардын алсыздыгын жана жоопкерчилиги жок мырзалардын эмесин жоюу. Жана бүгүнкү форумда мен ойлойм, биздин өлкөдөгү өтө мындай глобалдуу маселелер талкууланат жана жакшы акыл насаат сөздөр болот деген ойдомун. Сиздин көз карашыңызда ушул Кыргызстанда кандай, кыргыз коомчулугунда кандай бир кемчиликтери барбы же жокпу? Негизи эле Кыргызстан мамлекетинде. Жалпы Кыргызстан боюнча. Жаштар арасында же болбосо азыркы жаштардын эң эле орчундуу маселеси бул азыркы эле болуп жаткан эменин тил маселеси дагы. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө 3800дөн ашык тилдер бар экен. Азыркы учурда анын жарымына көбү жоголуп кеткен акыбалда экен да. Биздин кыргыз тил же нары эмес, же бери эмес, ортодо турган чак экен азыр. Мисалы азыркы мектептерде, окуу жайларда жанагы мисалы биздин кандай мындайча айтканда жогорудагы байкелерибиз дагы, чоң орду бар байкелерибиз дагы, госслужащий мамлекеттик кызматкерлер дагы сөздөрүнүн 50% орусча, 50% кыргызча болуп, биздин эне тилибизди кордоп аткан учур азыркы учурдагы. Жана биздин баарыбыз эле күбө болгондой азыркы жаштардын 70-80% бул орус тилинде сүйлөөнү кыялданып, орус тилинде сүйлөп, ошо менен мактанышат, сыймыктанышат да, мындайча айтканда. Эне тилге көбүрөөк басым кылыш керек, мен оюм. Азыркы учурда Кыргызстанда көйгөй болсо, могу Кыргызстан боюнча аба жөнүндө айта кетсем, кичине автомат машиналар көбөйүп, машиналар деле көбөйүп, негизи фабрикалар азыркы учурда жаман көрүнө баштады. Аларча Бишкектин четине сызсаң,
башкача көрүнөт могу шаар чынында эле айтсам. Анан башка дагы кошумчалап кетсем, буюрса жакшы өнүгүп атат. Кыргызстан бар. Кыргызстан өнүгүп атат дегендей. Өнүгүп атат деген пикирдесиз, Ушул тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Кандай жакта өнүгүп атат, кандай өнүгүүлөрдү байкап атасыз? Мурун шаарга келгенде жолдор кыйла оңдолду го. Кеңейтип кичинечи. Могу этажкалар көбөйүп. Башка Бишкек боюнча эмес, негизи Жети область боюнча өнүгүп келатат азыркы учурда. Жалал-Абадка Барселона футбол аянтчасы курулду дегендейчи. Ошто өнүгүп атат, көптөгөн үйлөр курулуп. Буюрса Бишкекке да абдан чоң аянтча түшөт деген божомолду айтып жатышат. Курулуп жатат уже. Буюрса 2027-жылы курулуп бүтөт экен. Биздин президентибизге чоң рахмат. Менин оюмча, акыркы ушул 5 жыл ичи Кыргызстан 30 жылда болгон нерселер өзгөрүп жатат. Бул нерсе аябай жакшы көрүнүш. Анан көйгөйлөр боюнча менин оюмча ошол туризм жагынан кичине аксап жатабызбы деген оюм бар да. Аны дагы көбүрөөк башка, мисалы үчүн Дубайдан болобу, башка өлкөлөрдөн болобу инвесторлорду чакырып, же өзүбүздүн ушундай байкелерибиз дагы ушул туризмге салымыбызды көбүрөөк кошуп, Кыргызстандын өнүгүшүнө дагы да чоң салым кошулат деген ойдомун. Final.